Астана эл аралык финансы борбору глобалдык деңгээлдеги жаңы финансылык хаб. Мында алдыңкы технология топтолгон, жөнгө салуунун акыркы усулдары колдонулат. Англия укугу эл аралык арбитраж ийгиликтүү ишке киргизилген. Эл аралык финансы борбору программасын көрүңүздөр. Бүгүнкү чыгарылышта активтерди башкаруу рыногунун түзүлүшү, приват банкинг жана анын Казакстандык капитал рыногуна таасири, капитал рыногун чектөө Астана эл аралык борборунун аянтында 2025-жылы 123 миллиард долларга жакын каражат топтоого жардам берет. Калктын бакубатчылыгын жогорулатуу көптөгөн жылдардан бери Казакстан коомунун эң негизги маселелеринин бири бойдон кала берүүдө. Республикада экономикалык ишмердүүлүктүн мыйзамдык негизин жакшыртуу, рыноктук мамилелерди өркүндөтүү, социалдык объектилердин иштешин камсыздоо реформалары жүргүзүлүүдө. Буга кайрадан түзүлөрдүн баардык мамлекеттик саясаттын ар кыл багыттарын көрсөтүүгө тийиш экендиги шексиз. Алардын бири жеке жактар үчүн инвестиция алууга шарттарды түзүү. Астана эл аралык финансы борбору активдер менен капиталды башкаруу рыногун аймактан тышкарыдагы өнүктүрүүгө көмөктөшүп келет. 70% америкалыктар колуна акция кармашат жана аны менен кошумча акча иштеп табат. Ошол акциялардын баасын белгилөөгө көз салып турушат. Биз казакстандыктарды акцияларга акча салууга, компаниялар кандай иштеп жатканын көрүүгө, булуш менен баюуга үйрөтөбүз. Ошондуктан Астана эл аралык борборуна менин үмүтүм чоң. Ал 1-январдан тартып иштей баштады. Бирок толук ишке киришүүгө жарым же 1 жыл керек жана биз анын кандай иштээрин көрөбүз. Бул абдан кызыктуу болот. Бул чет элдиктерди тартат. Көп адамдар бул жака бизнес кылуу үчүн келишет. Жалпы аймактын көйгөйүн чечишет. Бизге Кытай, кошуна Орусия менен Борбор Азиялык коңшулар дагы мында бизде иштеп, өз экономикасы үчүн инвестиция ала алышат. Казакстан өздүк эл аралык финансы борборун түзүү менен республикага инвестиция агымын буруу артыкчылыгына ээ болот. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, Борбор Азия менен Евразия экономикалык бирликтеги өлкөлөрдүн бардык жарандары бир кыйла көлөмдүү каражат топтомуна ээ. Айтмакчы, эл аралык келишимге ылайык Евразия экономикалык мейкиндигинин каржы рыногу 2015-жылга карата түзүлүп калыптанышы керек. Бул сектордо бириктирүү капиталды натыйжалуу бөлүштүрүү, тобокелдиктерди диверсификациялоо, тоскоолдуктарды алып салуу, банктар менен камсыздандыруу компаниялар арасындагы атаандаштыкты жогорулатууга түрткү берет. Албетте бул Астана эл аралык финансы борборунун ликвиддүүлүгүн 2 эсе көбөйтөт. Kazakhstan possesses huge amounts of sovereign reserves that in total amounts to about 100 billion. Which is predominantly managed by external asset managers. Казакстандын жалпы 100 миллиард долларлык зор көлөмдүү резерви бар. Алар негизинен тышкы башкаруучу компаниялар тарабынан башкарылат. Мында негизги ой активтерди башкаруучуларды Астана эл аралык финансы борборуна келүүгө жана өз кеңсесин ачууга кызыктырууда турат. Активтерди башкаруучу менеджерлер учурдагы стандарттардын негизинде иштей алышат. Мында активдерди башкарууда абдан маанилүү болгон командалык иш экендигин түшүнүү зарыл. The most important consideration in assessing who should be the asset manager of particular mandate. Казакстанда бардар кардарлар каражаттын негизинен депозитке жайгаштырат. Же болбосо жергиликтүү рынокто инвестициялык чечимдер чектелүү болгондуктан чет өлкөлүк банктардын кызматтарын пайдаланышат. Ал эми дүйнөдө башкача. Мында буга чейин инвесторлордун белгилүү жекече институттук кесипкөй түрлөрү түзүлүп калды. Бирок каржылык сектор акыркы жылдары инвесторлор менен жеке жактарды кыйга өткөн масштабтуу өзгөрүүлөр менен мүнөздөлүүдө. Мисалы азыр катардагы тездик менен өсүп жаткан жаңы оюнчулар Well Funds пайда болушу белгиленүүдө. Алар активдерди башкаруу боюнча компаниялардын кызматтарын пайдаланышат. Алардын көпчүлүк түзүүчүлөрү өз бизнесин саткан менчик ээлери. Дагы ошол ишкерлер инвестициялар үчүн чоң суммаларды жыйнашкан. But those people with an increasing wealth, they need additional services, and I think Өзүнүн байгерчилиги өсүп жатканын кам көргөн адамдарга кошумча кызматтар керек. Менимче жеке менчик банк секторундагы каржы мекемелери активтерди сырттан башкаруучулар жергиликтүү рынок чегинен чыкканда, атап айтсак кардар АКШда же башка глобалдык соода аянттарындагы түзүмдүк чечимдерге жетүүнү каалаган шартта ыңгайсыздык сезиши мүмкүн. Анткени кимдир бирөө дайыма чоң каржы инструментине чет элдик ири компаниянын инвестициялык портфелине ээ болгусу келет. access to a wider portfolio.
Инвестордун каражаты активтерди башкаруу боюнча компанияга берилгенден тартып, менеджерлер аны түзүлгөн келишим алкагында өз алдынча башкаруу укугуна ээ болот. Мында укук инвестор менен консультация жүргүзбөстөн тест чечим кабыл алууга кошумча ыңгайлуулук жаратат. Инвестор asset management сервисин пайдалануу менен инвестициялык банк сыяктуу каржылык кесипкөйлөр гана сунуштай алган кызмат көрсөтүүлөрдүн толук топтомун ала алат. Анын адамга пайдалуу экендиги шексиз. Бул активтердин бир кыйла жогору кирешелүүлүгү. We've adopted legal and regulatory framework, which is basically a combination of different Биз укук ченемдик база кабыл алдык. Биз ар түрдүү эрежелерди, мыйзамдарды, чектөөлөрдү айкалыштырдык. Ал эми активдерди башкаруу тууралуу айтсак, биз башкаруучу компаниялардын ишмердүүлүгүн жана жааматтык инвестициялар схемаларын көзөмөлдөгөн жөнгө салууну киргиздик. Managing a collective investment scheme. Эл аралык сырттан башкаруучу компанияларды чектөөгө багытталган аракеттер комплексин жүзөгө ашыруу, келечекте активтерди башкаруу боюнча өздүк рынокты түзүү жаратат. Анткени чектөөлөр Астана эл аралык финансылык борборунун аянтына 2025-жылы $123 миллиард каражат топтоого жардам берет. Серепчилер ушул каражаттардын 17% аз эмес бөлүгү биздин өлкөгө салым болорун болжолдоп жатышат. Мындан тышкары бул адистештирүү Казакстан Республикасынын каржы секторунун өкүлдөрүн финансылык экспертизалоо деңгээлин жогорулатат. Финансылык экспертиза — бул ишкана же компаниянын ишмердүүлүгүн изилдөө жана эмитеттерин анализдөөгө негизделген кесипкөй баалоо. Существует необходимость, существует такая потребность правильного управления. Теңгеде жана долларда кирешелүүлүк жетиштүү түрдө жакшы болсун үчүн каражаттарды туура башкаруу, туура салым кылууга муктаждык жана зарылдык бар. Бүгүнкү күнү ушул экспертизаны Казакстан ичинде өнүктүрүү керек жана борбордун иши дагы ушул экспертизаны өнүктүрүүгө багытталган. Жергиликтүү рынокто жана активтерди башкаруу жаатындагы экспертизаны өнүктүрүү Казакстан капитал рыногун улуттук фонддордун каражаттарын пайдалануу мүмкүнчүлүгүн эсебинен өнүктүрүүгө негиз түзүүгө жөндөмдүү. Буга биринчи кезекте улуттук фонд жана бирдиктүү пенсиялык топтом фонду кирет. Камсыздандыруу компаниялары дагы бизнести өнүктүрүү саясаты иштеп турса, өзгөчө милдеттүү камсыздандыруу жана жашоону камсыздандыруу багытындагы капитал рыногуна сунуш булагы катары чыгышы мүмкүн. Ушул инвестициялардын бардыгы орто мөөнөттүү келечекте ички экспертизанын өсүү катализатору катары чыга турган эл аралык башкаруучу компаниялардын агымына түрткү берүү жана чектөө үчүн колдонулушу мүмкүн. Мисалы, камсыздандыруу жөнүндө айтсак болот. Камсыздандыруу рыногу чындап эле өнүгүүгө муктаж. Конституциялык мыйзамга ылайык Астана эл аралык финансы борбору камсыздандыруу рыногу үчүн дагы жооп берет. Бирок биз аны ички экспертиза зарылдыгынан кийинки мөөнөткө жылдырдык. Анан тез өнүгө турган кандай долбоорлор керектигин дагы түшүнүү зарыл. Батышта кеңири колдонулган Exchange Traded Fund же биржалык инвестициялык фонддор деп аталган каржы инструменти инвесторлор үчүн жетиштүү түрдө түшүнүктүү жана ачык. Бул уюмдар ушул кезге чейин эле дүйнөлүк коомчулукка зор белгилүүлүккө жетишкен. Ал 3 фактор менен түшүндүрүлөт. Биринчиден, ETF классикалык инвестициялоо инструментине салыштырмалуу тобокелдикти бөлүштүрүп жиберүүгө мүмкүндүк берет. Активтерди башкаруу үчүн комиссия активтерди башкаруучу салттуу компанияларга караганда ондогон эсе аз. ETF фондун уюштуруу абдан жеңил, убакыт боюнча 3 айга жакын мөөнөттү түзөт. Ал эми администрациялык чыгымдар $0,5 миллиондон $1,5 миллион ақш долларына чейинки көлөмдү түзүшү мүмкүн. Ошол эле учурда Астана эл аралык финансы борбору башкаруучуларга, эмитенттерге жана инвесторлорго көп түрдүү кызмат көрсөтүү сунуштайт. Бүгүнкү күнү серепчилер каржы борбордун аянтында көрсөтүлгөн баалуу кагаздарга чет элдик жана жергиликтүү түзүмдөр, анын ичинде ETF арасынан дагы кызыктуу жогорулап жаткандыгын белгилешет. There is definitely an interest to AFC from asset management. Астана эл аралык финансы борборуна кызыгуу бар. Биринчи кезекте активтерди башкаруучу компаниялар тарабынан мында ондогон фирмалар өздөрү иштетүүгө даярдыгын билдиришти. Алар казакстандык акчаны башкаргылары келет. Астана эл аралык финансы борбору мындай иш-чаралар үчүн ылайыктуу орун экендиги дагы аныкталган.
Батыштын ири банктары көп убакыттан бери эле өзгөчө бай кардарларына капиталды башкаруу кызматтарын сунуштап келет. Приват банкинг кардарды каржы маселеси боюнча толук түрдө коштоо, банктык жана инвестициялык продуктыларга жеткиликтүүлүк, ар кыл багыттар, атап айтсак салыктык пландоо, юриспруденция, камсыздандыруу боюнча консультация, каражаттарды инвестициялоо стратегиясын иштеп чыгуу, брокердик тейлөө жана ишеним башкаруу бар. Мындай тейлөө экинчи деңгээлдеги банктарга чыгымдарды көбөйөрүн билдирет. Анткени Кадыресе банк приват банкинг кызмат комплексин ала турган кардарга төмөнкү босого чекти белгилейт. Эреже катары каржы мекемесинде $30-50 миң кем каражат салуу негизги талап катары саналат. Айрым учурларда босого чек $1 миллион түзөт. Эл аралык компаниялар жеткиликтүү болбогон бай кардарлар тобу айрым баалоолор боюнча Казакстанда $22 миллиард топтошкон. The most important thing is our market is still underdeveloped. It is in the process of getting to a new stage. Local Kazakh banks are also operating and providing private banking service, but it is still on a conventional level layer. So we have to say that in order to Биздин рынок жетиштүү түрдө өнүгө элек, ал трансформация болуп жатат. Казакстандын жергиликтүү банктары дагы бул багытта иштеп жатат жана приват банкинг кызматын көрсөтүүдө. Бирок өнүгүү үчүн эл аралык рыноктарга түз байланышка ээ болушу керек. If they have assets of about 10 million or 20 up to 30, 50, they have specialized needs, and these needs need to be covered by relationship manager, by bankers who know what's going on in their day-to-day activities. Адистердин божомолдору боюнча 2025 жылы Казакстан калкынын жалпы сактоосу $55 миллиард ашат жана банк депозиттери натыйжалуу сактоо каражаты болбой калат. Эгерде ушул капиталды эл аралык финансы борборуна багыттаса, ал туруктуу ликвиддүүлүк булагы болуп калат. Казакстанда приват банкинг рыноктун бир кыйла жаш сегменти, ошондуктан бул жолу жылына 15-20% өсүүнү улантууда. Астана эл аралык финансы борбору активдерди башкаруу рыногунун өнүгүүсү менен катар приват банкинг кызматынын өнүгүүсүн дагы колдойт. Каржы борбору аймактын бардar кардарларына мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Приват банкинг бизнесте тартылган эл аралык компанияларга борбор аймагында кызмат көрсөтүүлөр топтомун сунуштайт. Бүгүнкү күнү активдерди башкаруу тармагы күчтүү атаандашуу, жөнгө салуу органдар тарабынан көзөмөлдүн жогорулашы жана кардарлар тарабынан кошумча маалымат менен ишмердүүлүктүн ачыктыгын камсыздаган талаптардын жогорулашы менен мүнөздөлөт. Компаниялар жаңы продуктуларды ишке киргизүү, төлөм түзүмдөрүн өнүктүрүү жана тармакты бириктирүүгө байланышкан бизнес көйгөйлөрүн ийгиликтүү чечүүгө умтулуу менен укук ченемдик талаптарды сактоо маселесинде дагы бир кыйла көп убакыт бөлүү зарылдыгына туш келүүдө. Apart from trying to incentivize asset management firms to open their offices, to establish some presence in AFC, we are actively developing our funds platform, basically. So we do want to. Активдерди башкаруу боюнча компанияларды Астанада өз кеңселерин ачууга түрткү берүүдөн тышкары, Астана эл аралык финансы борбору КМШ аймагында эң башкы каржы аралчасы болууга умтулуу менен каржылоо платформасын жигердүү өнүктүрүп жатабыз. Administration of fund vehicles. So we believe that Kazakhstan do possess all the necessary has all the necessary resources. 2025 жылга чейин Астана эл аралык финансы борбору КС камтылган Казакстандын капитал рыногу аркылуу экономиканын реалдуу секторуна $351 миллиард тартып келүү болжолдонуп жатканын серепчилер эсептеп чыгышкан.
Серепчилер казакстандык фондулук рыногы алдыңкы бир нече жылда өсүү ыргагын бир кыйла жогорулата алат деген ишеничте турушат. Кризистен кийинки мезгилдеги соода аянтындагы ишенимдүү эмес динамикадан кийин талдоочулар Астана эл аралык финансы борборунун ишмердүүлүгүн оң баалап калышты. Мындай оптимизмге казакстандык активдердин баалуулугуна, өлкөдөгү жалпы экономикалык кырдаалдын жакшырышына жана Астана эл аралык финансы борбору өзү сунуштаган жеңилдиктерге байланышкан.